көчөдөн жүзүңдөн ай сулуу кыз боздотпочу садага канчалык күттүм күндө өрт болуп атка күйбө менеми кызыктырбай сен мени сүйгүн сүйбө. Көргөн көрөр узун өмүр пайдасын. Бирок айтчы, сен өлбөстүк кайдасың? Зор сахнада ойноткон ажал, талант, убакыттын кармашын. Өлүм көрөр сук өлүмдүн пайдасын. Бирок айтчы, сен адилдик кайдасың? Жүрөк мыкчып, жүрөк туйду ар мерчем турмуш менен душмандыктын кармашын. Турган булар каршылаштар сабына, майдан кезмек жарактарын тагына. Бул электе ажал ажаан, аталант жетелекте баралына табына. Караныңды мен жоготтум түшүмдө гүл төшөгөн. Ташкындаган таланты, элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан ашыктык ырлары менен эсте калган ырчы Талайбек Бектурганов 1968-жылы 19-июнда Чаткал районунун Ак Таш кыштагында жарык дүйнөгө келген. Кийин алардын үй бүлөсү Жаңы Базар айылына көчүп келип, Талай ошол Жаңы Базар айылындагы Чаткал орто мектебинде окуйт. Ырчынын өткөн өмүрү өрнөк. Анын жараткан ырлары бүгүнкү күнгө чейин кадыр баркын жоготпой, жаш ырчылардын ырдап келе жаткандыгы көнөргүс өнөр экенин далилдейт. Талай жаш кезинен эле таза, тыкан, анан зирек болгон дейт айылдаш агайы. Талай айылда көп аракети менен баягы балдардын арасында айырмаланып жүргөндө көбүнчө мындай спорт менен машыгып, анан өзүнүн классташтарынын алдында өзүнүн баягы аброю менен өзүн жакшы сактап, жакшы тарбиялап жүргөн бала болгон. Жаш балдар көбүнчө баягы бирөөнүн айтканын эмес, өзүн өзү тарбиялайт да. Өзүн өзү тарбиялап, өзүнүн максатын ишке ашырганга аракет кылган жигит болчу. Анан балдарга окшоп да ого эле көп бир ойноп жүргөндө эле көп көрчү эмеспиз. Мынча кээ бир балдар шокту кылып ояка бияка ар нерсени аттарды минип же болбосо бир жактан бир атагы чыгып мындай болгон эмес да. Эң негизгиси өзүн кармап, бардык жерде өзүнүн ата энесине жардам берип жүргөн бала болчу да. Өзүнүн бир туугандарына да бардыгына жардам бергенге аракет кылчу да. Үй бүлөсүндө мындай көрүнөт, мындай жакшы бала боло турган балдардын ичинде ушун көрүнүп жүрчү, өзгөчө болуп турчу да. Роматтуулук жана Кошбаев аябай Чаткал үчүн көп эмгек жасап, анан жетекчилер район болуп, жалаң жетекчилердин балдары окушу. Бирок мен окутуп жатканда байкадым ошол Талайдын мындай билинбеген лидер болчу да. Бардыгы сыйлачу Талайдын. Мен кийин чөпкө бардым, 20 күн сурадым да балдардан. Эмне себептен мындай? Мен байкап жүрөм ошо Талай силерге лидер катары жүрөт десем, айтып калшы да аябай мындай өзүнө тың. Анан адамга тийишпейт, эгер тийишсе аябайт деди. Мен бардыгын коркосуңбу деп сурасам, андан коркуш керек. Ал тийишпейт, бирок тийишкен адамды аябайт депчи. Талай окуусун аяктап, Бишкек шаарына келип, Нурлан Тиллебаев менен таанышып, мына ошондон тартып чыгармачылык жолу башталган. Оюн сенде билсеңдеги ырым сенде сайраган, сенде биде мүрөккөлү кышта суусу кайнаган. Көз таанышканыбыз бул Шаковтардан таанышканбыз, окуп жүргөндө эле. Анан кийин армияга мен башка жактан кеттим, ал башка жактан кетти. Кийин завод Кыргыз-Тамашка келип иштеп калдым. Талайда как раз ошол жерге келген экен. Анан Талай мени угуп калып, мен уже популярный болуп аткан кезимде эле Талай келип, Нурлан таныдыңбы мени, эстедиңби дегенинен Шаковтарды эстеткенден анан эстеп, анан ошондон кийин давай мени дагы чыгар деп айткан да. Анда давай баштайбыз деп туруп, менин концертимде мага кошулуп ырдап турган. Кийин үйрөтүп, мен Талайга үйрөткөндөн кийин Талай анан өзү чыга баштады да. Талай менен канча жыл, 10 жылдай чогуу жүрдүк экөөбүзчү. 10 жылдай чогуу жүрдүк. Талай
Men bilem talay karatege barıp жүрgөн. Karate meni zanimatsiya etdi. Gitara menen keyin oğun çıkarıp gitara menen populярный elge populярный oldu. Талай чыгармачылык эмес, чыныгы дос, адамгерчиликтүү инсан болчу. Өзү эле эмес, тегерегиндеги адамдарга көп мындай жардам берген, ошондой жигит болчу да. Ак көңүл жигит болчу. Бир нерсе түшө бирөдөн жардамын аябаган ошондой жигит болчу. Талай кем ушул 92-93 жылдары ырдап баштаганда бала кезимден аябай ушул талай кем көмүрү десем жаңылышпайт элем. Ушул 94-жылы биринчи жолу талай кем ырларын ойноп жүргөндө биринчи жолу ушул Жаңыбазарга кел дегенде атайын эринбестен барып Жаңыбазарга талай кени чакыртып ушу эзимде Жамал деген досторубуз менен барып ушул Жаңыбазардын Чаткалдын дарыясында киринип анан ошондо мен баягы талай кебиздин ырларын кайсыдан угуп ойноп жүрсөк ошондо өзүнүн колунан көргөн аябай мен үчүн бир таң калыштуу болгон да. Анан ошондо мен талай кемдин баягы көп 4-5 саат болсо да асты болсо ушу жаш балдарга эринбей баардыгыбызды катар коюп гитарага чоң ойнотуп бери мындай болот, бул аккорд туура эмес деп биз менен бир эле гитара ойнобостон чогуу анча-мынча ойногон күндөрдү болгон. Сууга түскөндөрдү үйрөткөн. Өзү аябай кыйынсыз өткөн сууга. Ошол биринчи олушумда ошол болду. Бир 2 күн жүргөнбүз. Аркасынан калбай ушул талай экен ырларын үйрөнүп калалы деп. Кийин эң акыркы ушул келгенде 95-жылдары ошо менин билишимче ушу Чаткалга эң акыркы жолу сапар тарткан экен, сапар алган экен. Ошондо Нурлан Телебаев, Болот Токтобаев, Урмат деген досу бар эле. Ушулар болуп концерт коюп келишкен. Ал убакта ушу мен 8-9 класс болуп калган учурум болчу. Ошондо келип аркасынан калбай ушу Чаткалда бир жумадай жүрүшкөн. Бир жума аркасынан калбай жүргөм. Жада калса ушул талай кем жарты уктап атканда кантип уктар экен деп таң калчу элем да. Чындыгында эле баягы көз жакчы экен да Талайбек турган агайыбызгачы. Андан кийин ушу мен 1 жылдай бирге жүрүп калдым. Анан айттым мен ушундай ырларым угуп көрдү. Анан айтты, эгерде чыгам десең бир ыр чыгар. Бирок ошол маалда чындыгында мода болуп аткан баягы ырларды 10-15 ыр чыгарып анан ушу 9 ыр жаз. 9 ырдын эгер жакшы ырлары болсо ошондон эл өзү бирөөнү тандап алат. Анан деп ошондой мага. Анан Талайбек турган агайымдын немеси кандай десем мен чыгармачылыгыма өтө таасири өтө жогору деп айтсам болот да. Себеби дегенде Талайбек тургановду мен гитара чертип жүргөн убактарда мен көп деле чындыгында баалайт эле мен баягы мындай гитаранын ушундай бир сырлуу адамга ушундай жакындык экенин билбепмин да. Кийин ошол кезде мен Ошко айылга кеттим. Анан ушундай бир баягы суук кабар келгенден кийин ошол күнү мага ушундай катуу бир түрткү неме болду да мага, кандай жоготуу. Ошондо мен гитараны чындыгында ушу гитара кандай адамга бул ыр чыгарып, ушуну жан дүйнөнүн адамы менен бөлүшө тургандыгын билдим да. Өрт чалган, кайгы чалган, күйдөгү арман жалган, жарыктан көз өтсө да жаштыгы элде калган. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин. Азырда ойдо элесиң турат, сагыныч оттун өзүңө бурат. Эстесем өткөн күндөрдү,
Gözümden yaşım ağat kuyulat, istesem ötken kündördü. Gözümden yaşım ağat kuyulat, gözümden yaşım ağat kuyulat. Талайбек Турганов өзүнүн аз өмүрүн гитара акылдары менен кайрыктап, өлбөс өчпөс ырларын калтырып кетти. Арабызда өзү жок болсо да, ырлары түбөлүк ырдалып, түп тамырын жоготпойт деп ишенебиз. Кадырын билгендерге Талайбек Тургановдун жаркын элеси өчпөс жылдыз болуп жана берет. Ошол 95-жылы биз 10 класста окуп аткан кезибиз болчу. Талайбек Тургановдун бул дүйнөдөн өткөнүн өтө кайгыруу менен кабыл алдык. Ошол убакта бүткүл жаратылыштагы Чаткал районунун эли дагы кайгырып турду. Бул өтө өкүнүчтүү. Анын артында ырлары калды, бир туугандары калды. Өкүнүчтүүсү анын таягы калбады. Бизди ошол өкүндүрөт. Токтобой токтоп барат, көзүмдөн жаштар улам. Акыркы коштошордо мен сени кыйбай турам. Канча күткөн күндөр өрт болуп күйгөн. Мен барып бизнес кылып кичине акча кылып келейин деп кеткен бияктан. Мына үйлөнөм, бир барып бир оборот кылып келейин, тоюмду өзүм көтөрөйүн деп бир оборотко кетти. Барам деп барып ушуга өлүмгө душар болуп келди. Новокузнецкийде болуптур бул окуячы. Окуясындагы бардыгын билип, аз Жалал-Абадта Каныбек деген жанында жүргөн бала бар. Ошо Каныбек дагы билет. Кантип милициялар менен урушуп, милициялар кантип атканын Каныбек билет. Көчөдөн караныңды мен жоготтум бу түшүмдө гүл төшөгөн. Эмне мынча сүйөм сени, эмне мынча сагынам, кучагыңда дене